Жамаат, ассаламу алейкум баарыңыздарга ийгиликтүү күндөр жана жакшы продуктивный энергиялар каптасын деп эле нефтему баштай берсең, а? Короче, аренданын деле күнү бүттү окшойт походу. Себеп дегенде жана электромобилге заявление таштап койгон болчумун да, справкалар чогултупчу. Ошол чалып бүгүн право паспорт алып кел, Е2 машина, короче, чыгып атат, Е5 деле чыгып атат деди. Анан кийин келип ошол Е2-ны Е5-ти караткан биринчи, анан кийин Е5-тигин пробеги 200 миңде, анан жылы дагы 221 экен да походу. 219 экен. А Е5 получается 35 миң экен эмеси пробеги, а жылы 25 да походу, по-моему. Ошол чакырды, ошону азыр документтерди полный толуктап алып, договорлорго кол коюп, полный түшүндүрмөнү алып өзүм үчүн, чок чему, как, где, чо, какие цены, какие стандарты, какие правила, какие условия деген суроолорго полный жооп алып, полностью түшүндүрүп беришти, доступно эле түшүндүм. Машинаны алып, договорлорго кол коюп, документтерди алып, ключту алып, пока что ол машинаны ал жака коюп, азыр могу санатаны тапшырганы кетип атам. Тапшырып туруп, анан кийин ал жактан кайра бул жака такси менен келем го дейм, скорее всего. Келип, анан кийин могу кийинки эле получается отрывок уже электромобилдин ичинде тартам. Электромобилдин ичинде канча сом болду, кандай болду, санаттаны, могу санаттаны кантип тапшырып келатамын, проблема болду, болгон жокпу, ошону азыр мен силерге силер үчүн прям моментально болот, а мен үчүн это в течение 1 сааттын ичинде болсо керек деп ойдобун да. Ошого азыр келип туруп тапшырып машинаны, келип ал жака отуруп, ал жактан уже сменаны баштап прямойго чыгып полный информацияны берем. Ошол үчүн ушул жерде тууганда бир лайк басып туруп, бир подписка кылып койгула. Дальше эмне сөз болот экен деген ответке өзүңөр бир ставка коюп тургула. Ошентип санатаны тапшырып келдик. Эми электромобилге отурабыз. Саната боюнча азыр мен айтып берем. Саната боюнча достор, санатага барып тапшырып келдим. Бирок бир аз печальныраак болуп калды. Капа болуп калдым. Себеп дегенде депозитти кайтарган жок. Эми депозит боюнча айтып кетейин. Мен ал жака барганда, санатага барганда депозит 10 миң, жандай условияларын айтып, тиякпаган айтып, полный айтып берген. Бирок мен ал кезде билбейт болчумун, что мен заявление ташташын билет болчумун, но мурда информация алып кеткенде бул жактан заявление боюнча мага айтканда сентябрларда болуп калат депчи примерно. Анан кийин ошонун негизинде санатага барып туруп документтерди толуктап, депозитти берип санатан алып чыгып кеткенмин. Бирок ошол алып чыгып кеттердин астында сураганмын. Форс-мажорный случайлар болуп калса кандай болот дегенде мага айткан. Эми адам өзү чынында келип айтса, случай там эмне болуп кеткенчи, может Россияга кететтир, там может бир внеплановый да, мисалы үчүн там срочный бир жеке чыгып калды, ошону ачык айткан болсо, конечно, биз депозитти кайтарып беребиз. Себеп дегенде 10 миң сом биздин имиджди бузганга татыктуу акча эмес деген. Мен все, я понял. Эми андай ниет жок, конечно, просто билип койгонум жакшы дедим. Все, хорошо, все, болду, кеттик. Арендасын карыз кылбай, как положено, 10го чейин которуп жүрүп жакшы эле жүрдүм. Анан кийин 2-3 күндөн кийин видео чыгарган болчумун, ошо заявление таштап кеттим бул жака депчи. Келип заявление таштап кеткен бул жактагылар айткан, сентябрда келесиң, тиякпакты. Анан бүттү, мен ошол унутуп калдым, ал боюнча унутуп калып, анан жумушту кылып жүргөн. Бүгүн воскресенье күнү чалышкан. Суббота күнү чалышты. Короче, ушундай машина чыгып калды, бошоп калды, право менен паспорт алып кел деди. Анан мен сразу бияка келдим, келип туруп эле полный оформление кылып, тиякпактарын полностью сүйлөшүп, полностью түшүндүрүп беришти. Чо, как, чему, ал жагын болуп түшүнүп, короче, мына отурам BID элечи, жаңы. Так. Канча эле пробеги? 30 миң ушундай болчу пробеги, мен көрүнбөйтүм. Ошентип беришти бул машинаны, берип туруп, анан кийин мен коем, мен санатама тапшырып келейин деп барып, ошондой ситуацияга кабыл болуп келаткан жерим.
Ал боюнча мен еще отдельный видео чыгарам. Чо зоопарк кандай болгон подробно сүйлөпчү, типа чо о чем дегенди тартып. Бүгүн все, эми азыр BYD алдык, буюрса. BYD'нин минимализация экен полностью электромобиль. Аз бакта 86%, 348 км жетет деп турат. Зарядтар боюнча каякта зарядтаса болот, кантип зарядтаса болот, жана электромобилге кандай документтерди алып менден алайын деген вопростор болгон болсо жазгыла, комментарий калтыргыла, мындай эмне кызыктуу суроолор болгон болсо ошол суроолорду жазгыла, мен ошол суроого так жооп берген аракет кылайын. Полностью что касаемо электромобилич. Ген машина алам дегендер болсо кандай документтер керек, тех бактарын полный кимде ким сурайм деген болсо сурагыла, жазгыла, полностью баарыңыздарга жооп берем. А так эми мага ийгилик каалап коюңуздар, эми электромобиль под выкуп деген сөз кетти. Типа теперь машина будет работать на меня в течение 3 лет, я должен его оплатить дегенде сөз. Эми, конечно, кудай билет, эмне болот эртең күн. Но пока что на данный момент ушундай даярдык менен жумушту баштаганы турабыз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Видеого лайк басып, подписка кылып койгула деп менден суранып баштай турган убакыт келди окшойт походу. Ошон үчүн достор, кимде ким көргөн болсо, класс басып, лайк басып, комментарий жазып кетиңиздер. Бүт комментарий окуп, суроо берсеңер суроо бергиле, ошолорго жооп тартып, кийинки тарткан видеолордо полностью уже информация берип баштайм об этом парке жана ушул машина боюнча. И плюс жана санаттар боюнча мен отдельный видео чыгарам, себеп дегенде 10 000 өтө чоң акча эмес да, но сөз кеткен да башындачы. А мен эч кандай договорду бузган жокмун, эч кандай эме жамандык кылбай эле по факту бардым. Мен мага бүгүн чалышты, мен бүгүн келдим, ушундай машинаны бүгүн алып кой апарып берейин деп чыныгы сөзүм менен барсам, мага ушундай деп коюшту, договорду ушундай болгон, на депчи. Ал паркка дагы кимде ким барам деген болсо тоже адрестерин полный калтырып туруп жазып коем, но по факту дейм, айтам полностью. Так что колдоп коштоп коюңуздар. Рахмат чоң.